20 гектар эктигеле будай. Ошондон быйыл жемчуг 2 жолу колдонуп, урожайды 55 центнерге чейин алдык. Шухрат Гафуржанов 20 жылдан ашуун убакыттан бери дыйканчылык менен алектенет. Быйыл 70 гектар жеринин 20сына будай эккен. Түшүмдүүлүк мол болушу үчүн тобокелчиликке барып, эми гана соода саттыкка чыгып жаткан Агроплюс фирмасынын жер семирткичтерин колдонгон. Жыйынтыгы болсо жаман эмес. Да ыңгайлуу шартта ошо будай аябай бийик өскөн эле. Ошо быйыл жемчуг кандайдыр жаткызбады да. Полигайымыз жок экен, ошону сепкенден кийин жатпай калды будайларыбыз. Бүйүл жамгыр, шамал көп болгонго карабастан будай жатпай, бою бийиктиги 1,20га чейин өсүп кетти. Ушу быйыл жемчуг пайдасыны урожайда 12 центнер, 15 центнерге чейин кошулду. Анан саманы дагы 180ден алдык 200ге чейин 1 гектардан. Биздин талалар ушул жерде. Ana жаңы жаққан көріп тұрасыңдар, пойлеге кире албадық. Мына мынерден көрсеңер, пақта шу жерге екілген. Құда қаласа құруғандан кейін теребіз, жаңбыр өткеннен кейін. Мына опытқа 3,5 гектарге быйыл жемчугты 2 жолу, 3 жолу бердік. 3 жолу бердік, мына көріп тұрасыңдар, пақта аябай көп болды. Уже азыр 35 центнерден тергенімізді 35 центнерден бердік. Дағы Кудайым күнү берсе теребиз, мана пакта аппак ачылып турат. Жерге канчалык камкордук кылсаң, ал сөзсүз өзүнүн жемиштүү натыйжасын берери бышык. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында Орусиянын Агроплюс фирмасына таандык жер семирткичтер практика жүзүндө колдонула баштады. Кептин баары аны туура тандоодо турат. Бизге буга чейинки кылынган результаттарынан байкаганда бир дагы замечание келбеди, только плюсовой замечаниялар келип жатат. Эми буну көбү жаңы продукция болгон үчүн коркуу менен да ишенбөөчүлүк менен мамиле кылып атышат. Бирок алып көргөн адам өзүнүн программасы менен иштеген болсо, уже ошондон негизи кандай десем, аябай жакшы жетишкендиктер болуп атат да. Көргөзгүчтөрү жакшы. Агроплюстун жер семирткичтеринин эффективдүүлүгү боюнча Жалал Абад облусундагы дыйкандарга атайын окутуулар да өткөрүлдү. Анда ушул жылы аталган продукцияларды туура пайдаланып, мол түшүм алгандар атайын сыйлыктарга да ээ болушту. Бизге бул удобрениялар керек, себеби биздин жердин күрдүүлүктөрү өтө начарлап кеткен. Ал жерлерди кайра калыбына кетириш боюнча биз өзү изилдеп, анан кийин булардын чыгарып аткандары действительно баягы микроорганизм иштөө шартын жакшыртат. Ошонун негизинде бул түшүмдүүлүктү көтөрүүгө жардам берет. Улкан Кожоева, Байман Туроналиев, жаңылыктар үчүн.